улуттук долбоордун ишке ашыруучу тараптар келип тегерек стол өтүп атат. Бул жака райондук мамлекеттик администрация башчылары, акимдер, билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары, социалдык башкармалыктардын башчылары жана кызыктуу тараптар катышып атат. 2025 жылдын 25 апрелинде старт алган бул долбоор. Бүгүн биринчилерден болуп ушу Талас облусунда алгачкы тегерек стол өтүп, маселелер көтөрүлүп, кызуу талкуу жүрүп атат. Бул долбоордун өзгөчөлүгү 300 миң сомдон өйдөгөстөй долбоорлорду каржылоо мүмкүнчүлүгү бар. Жалпысынан алганда 760 миң доллардык долбоорлорду биз Талас облусуна тартып келсек болот да, ишке ашырсак болот. Негизинен бул социалдык багытта долбоорлор, ошол эле бала бакчалар, үй-бүлөлүк дарыгерлер топторун оңдоо, куруу, андан тышкары эң негизгиси бул экономикалык долбоорлор. Бул экономикалык долбоорлорду биз ишке ашырып алсак, биринчи кезекте жумуш орундарын камсыз кылуу, ошол айыл өкмөттүн айылдын экономикасын көтөрүүгө аябай өбөлгө түзөт жана жумушсуз адамдардын иш менен камсыз кылуусу жакшырат. Бул өзүңүздөргө белгилүү 2026 жылы 31 август биз эгемендик күнү биздин Талас облусунда өтүп атканына байланыштуу бул долбоордун дагы азыркы учурда башталышы биздин Талас облусунун социалдык экономикалык жактан камсыз кылууга, экономикалык өнүгүүгө кадам таштоого бир негизги шарттарды түзүүдө.